Саламатсыздарбы, эфирде кабарлар маалымат программасынын жыйынтыкталган чыгарылышы. Студияда мен Альбина Жолоева. Алгач күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Жалал Абадта Хизбут Тахрир уюмунун 7 аял мүчөсү кармалды. Бүгүн Ош шаарында биринчи жолу 500дөй мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катышкан акция өттү. Дүйнөдө эч болбосо бир болсо, яны досу жоктор көп да. Быйыл Ош шаарынын күнү 5 күн майрамдалат. Ушул чыгармачылык топторунун номерлери да болот. Жалал Абадта Хизбут Тахрир уюмунун 7 аял мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, атайын операциянын жыйынтыгында Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун аялдар канатынын мүчөлөрү кармалган. Алардын жанынан аталган уюмга тиешелүү ар кандай баракчалар табылган. Кармалгандардын баары 20-25 жаштагы айымдар. Алар интернет аркылуу уюмдун идеяларын жайылтып жүргөн. Учурда бул иш боюнча экспертиза дайындалып, кылмыш ишин козгоо маселеси чечилүүдө. Жогорку кеңеш депутаттары жашыруун казино жана тотализаторлор менен күрөшүүнү күчөтүүнү сунуштоодо. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматынын маалыматында 2012 жылы казино ишмердүүлүгүнө тыюу салынганы менен мыйзамда онлайн казино, касса казино деген түшүнүктөр киргизилбей калган. Онлайн автоматтар деген беренеге эмнелер кирери так аныкталган эмес. Андыктан тартип сакчылары кумар оюндарын сунуштагандар менен күрөшүүдө тоскоолдуктарга бет келип жатат. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы мыйзамга ушул пункттарды киргизүүнү сунуштады. Демилгени депутат Мирлан Бакиров колдоп, мыйзамга онлайн казино, букмекерлик кеңселер, дана тотализаторлорго тыюу салууну жактырды. Виртуалдык азарт оюндарын биз башкара албагандан кийин ошол сайтка кирүүнү бууп салыш керек, деди эл өкүлү. Учурда өлкөдө 107 букмекердик кеңсе иштейт. Алардан айына жарым миллион сомго жетпеген салык чогулат. Бирок биз коомдун бакубаттуулугун бюджетти эсеп толтурууга алмаштырбашыбыз керек, деди демилгечилер. Бүгүн Ош шаарында биринчи жолу 500дөй мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катышкан акция өттү. Иш-чара "Мен бармын, өз укуктарымды билем" деген аталышта болуп, юристтерден акысыз кеңеш алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Акцияга облустун ар бир районунан 50дөй жаран чакырылып, чакан концерттик программада тартууланды. Ошондой эле сынак түрүндөгү спорттук иш-чаралар да уюштурулду. Бул Самалыктын жүрүшү кабарчыбыз Назгүл Ахунованын материалында. 24 жаштагы Феруза биринчи топтогу майып. Ал көпчүлүк убактысын үйдө терезе артында камалып олтуруу менен өткөрүп келет. Бүгүн Ферузага окшогон облустагы 500дөй мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар Ош шаарына топтолуп, таанышууга, достошууга бел байлашты. Аларга Алымбек Таткай салуу жайында концерт, көргөзмө уюштурулган. Мага окшогон адамдар Кыргызстанда көп да. Алар жерге ошо эмелер көбүрөөк уюштурулуп турса, дагы көбүрөөк достор артырат, бири-бирине таанышат, анан өнөрчүлүк үйрөнөт, дагы достор артырат. Дүйнөдө эч болбосо бир болсо, яны досу жоктор көп да. Мен бармын, өз укуктарымы билем. Жүрөктөн жүрөккө деген аталыштагы акцияга мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан облустун ар бир районунан 50дөй чакырылган. Иш-чара социалдык өнүктүрүү жана юстиция министрлиги, ошондой эле бейөкмөт уюмдар менен биргеликте уюштурулган. Максаты мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ар тараптан колдоо көрсөтүү жана коомго адаптациялоо. Майпалдардын автобус менен бияка алып келдик. Булар бияка келатканда, булар кайра баратканда, булар дүйнөнү көрөт да. Осы бұлар тап-тақыл дедші, үйіне жабылып қалып отырғанды. Шын үшін мен ойлаймын, что ушундай чараларыбыз керек деп. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев баштаган бийлик өкүлдөрү катышып, келген конокторго камдаган белектерин тапшырышты. Андан соң эстрада жылдыздары коштогон концерттик программа тартууланды. Бул арада мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн сынак түрүндөгү спорттук иш-чара уюштурулду. Ага өзүн сыноону эп көргөн 100дөн ашык өспүрүм ат салышты. Шакекчи айландыруу, секирүү, дартс жана бочо оюндары боюнча жеңип чыккан оюнчулар үчүн атайын сыйлыктар камдалган. Бочо деген оюнду ойнодук. Мен ошодон биринчи орунду алып, мына шахматты утуп алдым. Азыр мага ушул оюн жакты. Жакшы оюн экен. Будан кийин мен
Дайым ойнап жүрөм ошо оюнду. Акциянын алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн юристтин кызматынан акысыз кеңеш алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Анын негизинде жарандар кызыктырган суроолоруна жооп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Мен бармын, мен өзүмдүн укуктарымды билем деген акциянын деген лозунгдун астында болуп атат да. Эмне себептен ушундай лозунгду тандадык? Себеби бизде азыр мыйзам боюнча абдан көп укуктар бар да. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардынчы көп укуктар бар, бирок ошол укуктарды колдоно билишпейт. Колдонолу десе дагы ошол укукту колдонгонго шарт жок дегендер да бар да. Мисалы бизде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар транспортто жүрө алышпайт, ошондой шарттар түзүлгөн эмес. Мындан сырткары кадимки кагаздан көз жоосун алган буюмдарды жасоону үйрөнүүгө да шарт түзүлдү. Акцияда түрдүү тармактар боюнча мастер-класстар уюштурулган. Анын алкагында Каракулча районунан келген 13 жаштагы ая биринчи жолу бисер тизип көрдү. Ал эми кооз буюмдарды жасай алам деп кубанып жаткан чагы. Биринчи буну тизгенди да билчү эмесмин. Бул жерге келип, үйрөнүп, жакшы нерселерди көрдүм, сүрөттөрдү тарттым. Бул жерде мага эс алган аябай жакты. Бизге жакшы оюндарды көрсөтүп, жакшы нерселерди кылып берип жатышат. Ушу бизге камкорлук кылган адамдарга чоң ыраазычылык билдирем. Мындай иш-чара өткөн жылы биринчи жолу Борбор калаада өткөрүлгөн. Уюштуруучулардын айтымында бул саамалык дагы улантылмакчы. Эске сала кетсек, бүгүнкү күндө республикада мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 155 миңге жетет. Анын 26 миңин 18 жашка чейинкилер түзөт. Ал эми Ош шаары жана облусу боюнча майыптар 20 миңдин тегерегинде. Назгүл Ахунова, Замбузриков, Ынтымак. Мамлекеттик чегараны бузгандарга карата санкцияларды күчөтүү парламенттин Коргоо жана Коопсуздук комитетинде колдоо тапты. Эми демилгени жогорку кеңеш жактырса, чегараны бузгандар 3 миң сомдон 50 миң сомго чейин айыппул төлөшөт. Демилгечи депутат Алмазбек Батырбековдун айтымында мыйзам долбоору мамлекеттик чегараны коргоо жана бекемдөө максатында иштелип чыккан. Бүгүн Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Учар айылындагы Береке күндүзгү калыптандыруу борборунун расмий ачылышы болду. Ага жергиликтүү тургундар жана Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев баштаган бийлик өкүлдөрү катышып, кызыл тасманы кесишти. Аталган борбор муктаждыкка ээ болгон карыялар жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга социалдык, психологиялык, медициналык жана юридикалык колдоо көрсөтүү боюнча иш алып барат. Юрист, медицина кызматкерлер, психолог, ошондой эле социалдык кызматкерлер тейлейт. Борбор 50 орунга ылайыкташтырылган. Борбор Нурзаман коомдук бирикмеси жазган долбоордун негизинде Евро биримдик жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин каржысында ишке кирген. Имаратты оңдоп түзүүгө жана керектүү жабдыктарды алууга 1 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Азырынча борбор долбоордун алкагында иш алып барат. 1 жылдан кийин толук кандуу мамлекеттин каржылоосуна өтөт. Бул жерде статусу бар, статуска ээ болгон айылдар боюнча ар бир үй бүлөгө жанагындай барып карыяларды атайын тизмеге түшүрүп чыктык. Негизинен азыркы күндө биздин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана карыяларыбыздын саны 100гө жакын болуп атат. Бирок биз бардыгына керектүү кызматты көргөзөбүз деген үмүттөбүз. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитетинин көчмө жыйыны бул ирет Баткен облусунда өттү. Анда Баткен облусунун билим берүү, маданият, мамлекеттик тил, дин, спорт, архив, массалык маалымат каражаттарынын абалы жана аларды өнүктүрүү жөнүндө маселелер каралды. Жыйындын соңунда тез арада чара көрүлүчү маалымат каражаттары, жалпы билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин абалын жакшыртуу чечими кабыл алынды. Теманы аймактык кабарчыбыз Медербек Ниязалиев улантат. Баткен шаарындагы Алтын бешик балдар бакчасы 1972 жылы пайдаланууга берилген. Бакча 140 орунга ылайыкталган менен учурда 500гө жакын бала тарбияланат. Айлык акынын аздыгынан жумушун таштап кеткен тарбиячылар да бар. Натыйжада шаарда 7 бала бакчадан 2 гана калган. Мындай көп бала караганга биздин эжекелерибиздин дагы мындай күчү толук кандуу жетпейт. Анткени бир тайпада 25-30 бала бар болуш керек болсо, бүгүнкү күндө биздин балдар бакчасында 70-тен 80ге чейинки балдар тарбияланып жатат. Ушул быйылкы жылы менин 3 тарбиячым Россияга иштегенге мажбур болуп кетишти да, айлык аз. Баткендеги балдар бакчасынын көйгөйү эл өкүлдөрүнүн көчмө жыйынында кызуу талкуу жаратты. Учурда облус боюнча 13 миңге жакын баланы камтыган 102 мектепке чейинки билим берүү мекемелери иш алып барат. Балдарды 100% камтуу үчүн кошумча 43 имарат куруу керек. Албетте, бүгүнкү күндө чек ара аймагында билим берүү, маданият, спорт, жаштар маселеси боюнча бир топ маселелер, көйгөйлөр бар. Буларды чечүү жолун изденүү
максатында бүгүнкү мына жыйын өттү. Биз өзүбүздүн ушу укугу кылган көйгөйлөр боюнча сунуштарыбызды азыр комитеттин чечимине жазып өкмөткө милдеттендирип атабыз. Облус аймагындагы жалпы билим берүү мекемелеринде 162 мугалим жетишпейт. Айрыкча физика, химия, орус, англис тилдери жана башталгыч класстардын мугалимдери тартыш. Көчмө жыйында билим берүүдөгү көйгөйлөрдү чукул арада чечүү маселеси айтылды. Биринчи кезекте мугалимдердин айлыгын көтөрүү маселеси, ал үчүн ошол баягы бирдиктүү тарифтик торчону кайта киргизүү маселеси. Буну биз мынакей бүрсү күнү буюрса 29 күнү комиссиянын чечими менен 30-уна комитетке коюп атабыз. Бул абдан тез чукул чечиле турган маселе, бул бир. Экинчи, жыл аяктап келе жатат. Ошого бөлүнгөн айрыкча баягы санариптик телевидениеге өтүш боюнча 100 миллион сомду тез аранын ичинде беришибиз керек. Баткен облусунда 232 мектеп, 11 гимназия, 5 мектеп лицей, 2 түрк лицей, 1 балдар үйү жана ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 2 атайын мектеби бар. Жалпы билим берүүчү 99 мектеп Өзбек жана Тажик республикалары менен чектеш аймактарда жайгашкан. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазаит уулу, Ынтымак, Баткен шаары. Акыркы 3 жылда өлкөгө кирген автоунаалардын саны 3,5 эсеге өстү. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев билдирди. Анын айтымында 2010 жылы өлкөгө 30 000 автомашина алынып келинсе, 2013 жылы алардын саны 105 000ге жеткен. Сырттан келген темир тулпарлардын 43% өндүрүштөн 12 жыл мурун чыккандар түзөт. Экологияны бузган эски автомашиналардын агымын токтотуу максатында азыр аларга карата бажы төлөмдөрүн 2 эсе көбөйтүү чечими кабыл алынды. 2 кубка чейинки автомашиналардын бажы төлөмдөрү ар кубуна 10 центке көбөйдү. Же өлкө аймагына алып келүү үчүн кошумча $200 төлөнөт. Бажы кызматынын маалыматына таянсак, аталган бажы төлөмдөрүнөн жыл аягына чейин 300 миллион, келерки жылы 1 миллиард сомдон ашык кошумча каражат түшөт. Быйыл Курманайт 4 октябрь ишемби дем алыш күнгө туура келгендиктен дүйшөмбү 6 октябрь эс алуу деп белгиленет. Бул тууралуу эмгек, миграция жана жаштар министрлигинен кабарлашты. Жыйынтыгында жумасына 5 күн иштегендер дүйшөмбүдө дем алат. Документ премьер-министрдин кол коюусуна жөнөтүлдү. Азыр болсо дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Август айынан бери АКШнын аскер авиациясы Ирак жана Сириянын аймагына 4000ден ашык аба соккуларын урган. Америка тарап соккулардан тынч жашоочулардын каза болгону тууралуу маалыматты тастыктаган жок. Жалпы бул операцияга $1 миллиард каражат сарпталган. Орусиянын тергөө комитети Украинанын түштүк-чыгышындагы орус тилдүүлөргө карата геноцид беренеси боюнча иш козгоду. Орус тарап белгилегендей, Украинанын аты жөнү аныкталбаган жогорку саясий жана аскерий жетекчилери Донецк жана Луганскта жашаган орус тилдүү жарандарды жок кылуу тапшырмасын берген. Бул аракеттерден 2,5 миңдей адам каза болгону айтылды. Ауганстандын жаңы бийлиги аймакта АКШнын 10 000 аскерин калтырат. Бул документке мурдагы президент Хамид Карзай кезинде кол коюудан баш тарткан. Эми Ашраф Гани макулдашууну жактады. Америка НАТОнун согуш миссиясы жыйынтыкталып, Ооган армиясын окутууга аракеттер болорун белгиледи. Испаниянын конституциялык соту Каталониянын суверендүүлүгү боюнча ноябрда өтчү референдумду өткөрүү декретин токтотту. Сот референдум өткөрүүнүн мыйзамдуулугун текшермекчи. Өткөн жекшембиде Каталония башчысы Артур Мас 9 ноябрда көз карандысыздык боюнча жалпы элдик добуш берүүнү өткөрүү боюнча токтомго кол койгон эле. Экономикалык каатчылыктан жана Мадридтин үнөмдөө боюнча кескин чараларынан улам аймакта суверендүүлүктү колдогондордун саны бир кыйла өскөн. Израилдин премьер-министри Ирандын өзөктүк куралга байланышкан программасын толугу менен жокко чыгарыш керектигин билдирди. Ал Тегерандын дүйнөдөгү эң коркунучтуу куралды өнүктүрүшүнө жол бербеш керектигин баса белгиледи. Иран өзөктүк курал боюнча Израилдин жана Батыш өлкөлөрүнүн айыптоолорун четке кагып, өз программасын тынчтык максатта деп таңуулап келет. Техаста Эболага шектелип бир адам ооруканага жаткырылды. Аты ачыкталбаган жарандан тийиштүү анализдер алынды. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгат. Бул дарттан Африкада 3000ден ашык адам каза болгон. АКШ Неваха урусуна индейлердин жерин максатсыз пайдаланганы үчүн $554 миллион компенсация төлөп берет. Невахалар жерин 19-кылымдан бери Америкага ижарага берген. Алар АКШ өз милдети боюнча каражатты 1945 жылдан бери төлөбөй келген деп айып таккан.
Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын эки тизесине операция жасатканы тууралуу маалыматтар тарады. Ашыкча салмактагы жетекчи июнь айында узак иш сапарга калуу бут кийимчен чыгып, бутунан жаракат алган деп болжолдонууда. Буга чейин да Ким Чен Ындын саламаттыгы начарлаганы айтылган эле. Гонконгдун бийлиги бир нече күндөн бери нааразылык акциясын өткөрүп жаткандарды көчөлөрдү бошотуп, тез арада тарап кетүүгө чакырды. 7 миллион калкы бар Гонконг 1997-жылы Британиянын башкаруусунан Кытайга өткөрүлүп берилгенден бери мынчалык чоң нааразылык акциясы боло элек болчу. 10 миңдеген демонстранттар 2017-жылкы жергиликтүү шайлоодо Бейжин бийликке өз кишилерин алып келүүгө аракет жасоодо деп айыптап жатышат. Луганск элдик республикасы валюта катары украин гривнин сактап калат. Рубльга өтүү кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Бирок келечекте орус валютасын киргизүү пландалууда дешет бийликтегилер. Ал арада Луганскта президенттикке талапкерлерди каттоо да башталды. Таиландда туристтерге идентификация номерлери бар браслет берүү талкууланып жатат. Бул королдукка келген чет өлкөлүктөрдүн коопсуздугун күчөтүп, дайынсыз жоголгондорду издөөнү оңойлотот. Чаралар Таиландда британиялык бир туугандардын мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнөн улам киргизилүүдө. Акыркы 40 жылда планетада жапайы жаныбарлардын саны 2 эсе азайып кеткен. Ошол эле учурда калктын саны 3 миллиард адамга көбөйгөн. Докладчылар жердин жашоочулары жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдаланыш керектиги тууралуу коңгуроо кагууда. Бул жылы Ош шаарынын күнү 2-октябрдан тартып 6-октябрга чейин белгиленет. Уюштуруучулар 4 күн майрамдоонун негизги максаты улуттар аралык достукту жана биримдикти бекемдөө болуп саналат дешет. Майрам күндөрү бир канча социалдык объектилер пайдаланууга берилиши да күтүлүп жатат. Шаар күнүндө кала тургундары жана меймандары кайсыл жерде кантип эс алса болот? Кабарчыбыздын материалында. Бул жылы шаар күнү жылдагыдан өзгөчө майрамдалышы айтылууда. Биздин чыгармачыл топ бул күндөрү кайсыл жерлерде кандай иш-чаралар уюштурулат, тургундар кандай майрамдаса болорун тааныштырып өтөт. Шаар күнүнүн урматына бир канча бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен 2-октябрдан 6-октябрга чейин Сулайман Тоо тынчтык жана биримдиктин символу деп аталган кампания уюштурулат. Анын биринчи күнү Ошмуда ушундай эле аталыштагы илимий конференция менен башталат. Негизги максаты Оштун тарыхы баяндалып, калкты тынчтыкка үгүттөө болуп саналат. Ушул 5-октябрь күнү Борбордук Сүйүнбаев атындагы стадионунда ушул достукка чакырган достук темасында ушул Кыргызстандын, Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кытай элдеринин ушул чыгармачылык топторунун номерлери да болот. Экинчи күнүндө болсо Ош улуттук драма театрында эң чоң деген аталыштагы кароо сынагы уюштурулат. Тактап айтканда эң чоң нан, эң чоң самсы, эң чоң шириндиктерге 10 номинациялар боюнча тандоо өтөт. Бул күнү классикалык музыка сүйүүчүлөр деле көңүл борборунан четте калбайт. Мындан сырткары башка театрлар менен биргеликте ачык асман астында демалыш сейил бактарында театрлаштырылган сахна көрүнүштөрү көрсөтүлөт. Tadbirler asasen bolalarga tegishlik bo'lib, bu foto konkurs bo'ladi birinchi, 2-oktyabr kuni. Undan keyin 3-oktyabr kuni teatrimizda biz Pravom bilan OBS'ning hamkorligida Bishkekdagi Tunguch teatri bilan bir yangi spektakl qo'yilgan. Biz teatrimiz qatnashchilari, bu yerda Jamol Saidahmetov ham kelgan. Ana shu spektaklni ko'z ochari bo'ladi. Ошондой эле кол кармашалы достор деп аталган флешмоб, улуттук кийимдер ярмаркасы уюштурулушу күтүлүүдө. Ош шаарынын Борбордук аянтында 9 коргол, ордок, кол күрөш жана аркан тартыш улуттук оюндары болот. Жаштардын интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатында Ошто алгачкы жолу Encounter оюну уюштурулат. Ага жогорку окуу жайлардан 6 команда катышып, анда уюштуруучулар шаардагы тарыхый эстеликтерге суроолорду катышат. Оюндун катышуучулары ошол эстеликке барып, суроолордун жандырмагын айтуусу зарыл. Жеңүүчүлөргө 30 000 сомдук сертификат жана баалуу белектер тапшырылат. Биздин борбордук аянтыбызда шаар тургундарынын жана меймандардын катышуусунда вело жүрүш боюнча марафон өткөрүлөт. Бул марафондун негизги өткөрүүнүн максаты ошо шаар элинин конокторунун майрамдык маанайын ошо спорт оюндары аркылуу көтөрүү максатында өткөрүлүп жатат. Мындан сырткары шаар күнүнүн урматына мектеп, бала бакча жана ФАП пайдаланууга берилет.
Кыргызстандыктар Азия оюндарында мушкер Азат Усеналиевдин мушташы боюнча протест билдирди. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Сутанбаев маалымдады. Анын айтымында 52 килограмм салмакта чейрек финалдагы Азат Усеналиев менен пакистандык Мухаммед Васимдин беттеши калыстар тарабынан туура эмес бааланып калды. Пакистандык мушкер биздин спортчуну башы менен сүзгөн. Бокста бул нерсеге тыюу салынган. Буга чейин ушундай эле окуя болуп, кореялык боксерду атаандашын башы менен сүзгөн үчүн оюндан четтетишкен, дейт Нурдин Сутанбаев. Азырынча каршылык билдирүүнүн жыйынтыгы чыга элек. Азыр болсо кезек Борбор Азия жаңылыктарында аны менен кесиптешим тааныштырат. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун Борбор Азия жаңылыктары, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн Кабулда жаңы президент Ашраф Ганинин ант берүү аземи өттү. Ал АКШ менен коопсуздук багытында кызматташуу келишимине кол коюуга убада берди. Бул документ Ооганстандын аймагынан НАТО аскерлери чыгып кеткенден кийин да америкалык контингенттин бир бөлүгүн калтырууга мүмкүнчүлүк берет. Ушул эле күнү Ооганстандын өкмөт башчысы Абдулла Абдулла да ант берди. Ошентип өлкөнүн тарыхында биринчи жолу бийлик демократиялык жол менен өткөрүлүп берилди. Президенттикке талапкерлер Ашраф Гани жана Абдулла Абдулла улуттук биримдик өкмөтүн түзүү келишимине кол коюшкандан кийин Ооганстандын шайлоо комиссиясы 21 сентябрда Ганини президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыялаган. Эки талапкер бири-бирин бурмалоолор үчүн айыптап бюллетендерди кайра саноо 3 айга созулуп кеткен. Тажик башкалаасынын Исмоли Сомони райондук соту Хатлон облусунун 2 тургунун Талибан кыймылына тиешеси бар жана жихадка катышкан деген айып менен 9 жылга эркинен ажыратты. Судья Нурали Зода Маджид Азаттык радиосуна билдиргендей, Умарали Ташполотов жана Комелжон Кулбошовго өкүм 26 сентябрда чыгарылды. Алар июндун башында Ооганстандын коопсуздук кызматы тарабынан Кундуз чөлкөмүндө колго түшүрүлгөн. Чөлкөмдүн атайын кызматтарынын өкүлү 9 июнда маалымдагандай, өздөрүн Умар жана Комил деп тааныштырган тажиктер ок атышуу учурунда кармалган жана Пакистанда машыгуудан өтүп, Ооганстанга жихадка жөнөтүлгөнүн айтып беришкен. Пакистанда жакында болгон суу каптоодон кийин Панджаб жана Синдх чөлкөмдөрүнүн базарларында мал баасы кескин кымбаттады. Койдун баасы өзгөчө курман айттуу турлай көтөрүлүүдө. Эксперттер жаратылыш кырсыгы айыл чарба инфраструктурасына чоң зыян алып келгенин белгилешет. Лахордун базарындагы кардарлар былтыркы менен салыштырганда баа быйыл 30-50% өскөнүн билдиришүүдө. Маселен, бир чоң эчкиге $800 сурашат. Соодагерлер бааны мүмкүн болушунча төмөн кармоого аракеттенгенин айтышканы менен суу ташкын жана кургакчылыкта чоң түйшүк жаратты, дешет пакистандык малчылар. Алматыдагы Артишок театры Курмангазы жана Пушкин контексттен тышкары деп аталган жаңы спектакль тартуулады. Документалдуу театр жанрында иштеген топ адатта коомдук окуяларды көңүл сыртында калтырбайт, дейт актриса Артишоктун менеджери Анастасия Тарасова. Эсиңиздерге сала кетсек, августтун аягында социалдык тармактарда казак композитору Курмангазы менен орустардын акын Александр Пушкиндин өйүшүп жатканы тартылган рекламалык баннер жарык көрүп, чоң ызы чуу жараткан эле. Соттун чечими менен аны чыгарган рекламалык агенттик айып пул төлөөгө милдеттендирилген болчу. Жекшембиде Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунун Борбору Үрүмчү шаарында биринчи эл аралык манасчылык мелдеши жана манас таануу конференциясы соңуна чыкты. Бул 3 күндүк маданий иш-чара кытайлык кыргыздардын залкар манасчысы Жусуп Мамайдын элесине арналган. Иш-чараны автономиянын адабият жана кол өнөрчүлүк коомуна караштуу Манас жана башка дастандарды изилдөө ишканасы уюштурган. Манас айтуу сынагынын баш байгесин Кыргызстандан Рыспай Исаков, ал эми Кытайдан Абдыбек Өскөн жеңип алышты. Бул маданий жана илимий иш-чара келерки жылда улантылмакчы. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар. Оштун театр кызматкерлери Туштүк Кореянын Инчхон шаарында өтүп жаткан Азия оюндарынын алкагында өткөн фестивалга катышып кайтты. Анда Бабур академиялык музыкалуу театрынан Хайот Абдуллаева, Адина Бапосова жана Бахтияр Тухматов кыргызстандык маданият делегациясынын курамында ыр бийлерди аткарышкан. Кыргызстандыктардын маданияты фестивалында жылуу кабыл алынды, дешет театр кызматкерлери. Bundan keyingi ijodiy
önüküşümüzge, ijodiy rivojimizga mana shu safar ham juda katta turtki bo'ladi va teatrimiz jamoasi yangi teatr safarlariga, yangi teatrimizni spektakllarni tayyorlashda o'zini hissasini qo'shib kelyapti. Бүгін Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Ош облыстық китепханада Қырғыз Республикасының маданиятына эмгек сіңірген ишмер Жолон Мамутов атындағы сыйлыктын ээси жазуучу драматург Суранчы Жетимишевдин Кыян кечүү аттуу китебинин бет ачары болуп өттү. Кечеге акын жазуучулар, жогорку орто окуу жайларынын мугалимдери, студенттери, мектеп окуучулары, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана жалпы окурмандар катышты. Жазуучунун чыгармасында мезгилдин жана тарыхый каармандардын образдарын чагылдыруу менен бирге 18-19 кылымдагы элдик көтөрүлүштөр сүрөттөлгөн. Негизги тема ушул Кокон хандыгы. Андан кийинки патшалык Россиянын ушул Борбордук Азиянын басып кириши. Ушул патшалык Россиянын жергиликтүү элге көрсөткөн кордугу жөнүндө окуяны камтыйт. Негизги каармандар мында Алымбек Татқан, Алым Кулаталық, Болот хан жөнүндө болот, Мамыр Мерген жөнүндө. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы жаңылыктар болду. Ушул эле маалыматты ынтымак чекит KG сайтынан жана 106.1 жыштыгындагы транзит программасынан уксаңыздар болот. Ынтымак менен бир болуп, жаңылыктан артта калбаңыз. Саламатсыздарбы? Аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргызгидрометтин берген маалыматы боюнча эртең 1-октябрда республикабыздын аймагында жаан-чачын күтүлөт, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы түнкүсүн Баткен облусунда 10-15 градус, ал эми күндүз 15-20 градусты түзөт. Ош облусунда түнкүсүн 13-18 градус, ал эми күндүз 18-23 градус жылуу болсу күтүлүүдө. Жалал Абадта түнкүсүн 13-18 градус, ал эми күндүз 18-23 градус жылуу болсу күтүлүүдө. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус, ал эми күндүз 15-20 градусты түзөт. Талас облусунда түнкүсүн 5-10 градус, ал эми күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору болсу күтүлүүдө. Ысык көл облусунда түнкүсүн 6-11 градус, ал эми күндүз 12-17 градус түзөт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 8-13 градус, ал эми күндүз 13-18 градус жылуу болсу күтүлүүдө. Борбор калабыз Бишкекте эртең жаан-чачын күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус, ал эми күндүз 14-16 градусты түзөт. Ош шаарында эртең жаан-чачын болушу күтүлүүдө. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, ал эми күндүз 20-22 градусты түзөт. Сиздер 1-октябрга болгон аба ырайын уктуңуздар. Аны менен мен Айнагүл Камчей кызы тааныштырдым. Кененирээк маалыматты ынтымак KG сайтынан алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.